Ассаламу алейкум достор. Бул видеодо эч кандай мотивация, ийгиликтин эрежелери же атактуу адамдардын өмүр баяндары тууралуу сөз болбойт. Бул видеодо мен сага өмүр бою унутпай эстеп жүрө турган маанилүү нерсе тууралуу айткым келди. Элестет, сенин бир банкың бар. Ал банк сага күн сайын $86,400 берип турат. Бирок ал акчаны сага бир күнгө гана берет. Башкача айтканда, бир күндө иштетип бүтүшүң керек. Эгер коротуп бүтүрө албасаң, күндүн аягында акчаң жок болуп кетет. $86,400. Чынында чоң сумма, туурабы? Мындай абалда сен эмне кылат элең? Албетте, берилген акчаны жок кылып албоо үчүн ар бир центине чейин иштетип калган аракет кылмаксың. Бирок чынында бардык адамда ушундай банк бар жана ал убакыт деп аталат. Айырмачылыгы, банкыбыз жогорудагы суммада бизге доллар эмес, секундтарды берет. Ар күнү сизге ал 86,400 секунд берет жана күндүн аягында жыйынтык чыгарат. Жыйынтык сен берилген сумманын баарын корото алдыңбы, каалаган нерсеңди аткара алдыңбы, жокпу, ага карабайт. Француз жазуучусу Бернар Вербер өзүнүн Периштелер империясы деген китебинде төмөнкүлөрдү жазган. Бир жылдын баасын билгиң келсе, экзаменде кулап калган студенттен сура. Бир айдын баасын билгиң келсе, айына жетпей төрөгөн энеден сура. Бир аптанын баасын билгиң келсе, апта сайын чыкчу журналдын редакторунан сура. Бир сааттын баасын билгиң келсе, сүйүктүүсүн күтүп жаткан ашык адамдан сура. Бир минутанын баасын билгиң келсе, поездге кечиккен адамдан сура. Бир секундтун баасын билгиң келсе, жакынын автокырсыктан жоготкон адамдан сура. Секундтун 1000-ден 1 үлүшүн билгиң келсе, Олимпиада оюндарынын күмүш медалинин ээсинен сура. Ар күнү сенин карамагыңда 86,400 секунд бар. Бирок күндүн аягында баары жок болот. Сен кааласаң да, каалабасаң да ушундай. Пландаган иштериңди аткара алдыңбы, же аткарылбаган ошончо иштериң калдыбы, ага карабастан берилген секундтар жок болот. Сен берилген убакытты пайдалуу жакка колдондуңбу, же бош өткөрүп жибердиңби, баары бир берилген секундтар күндүн аягында жок болот. Эсиңде болсун. Кече бул сен эч качан артка кайтара албай турган тарых. Эртең бул сен өзгөртө албай турган белгисиз келечек. Ал эми бүгүн бул сен каалагандай жашоодо жашоо үчүн чындап аракет кыла турган күн. Мен сага айтатчу кийинки факт өтө эле жагымдуу эмес жана мүмкүн угууну да каалабайттырсың. Бирок бул чындык жана муну эч качан унутпашыбыз керек. Статистика боюнча орточо жашоо узактыгы 72 жаш. Жаман эмес корак деп ойлошуң мүмкүн. Бирок мен ишенимдүү түрдө айта алам, сенин жашың 1 жашта, 5 жашта же 10 жашта эмес. Эгер жашың 24-тө болсо, анда жашооңдун 3/1 бөлүгүн жашап бүтүптүрсүң. Ойлон. Эгер кандайдыр бир жаман кырсык болбосо гана, сенде 48 жыл калып жатат. Балким бул убакыт абдан көптүр. Бирок эгер аталган жылдарды күндөргө айлантсак, анда сенде болгону 17,520 күн гана калып жатат. Оңой эле санаса боло турган сан. А эгер жашың 24-төн жогору болсо, анда калган күндөрүңдүн саны жогорудагыдан да аз калат. Эми жашооңдун кайра кайтара албай турган жашап өткөн бөлүгүн эстечи. Бул убакытта сыймыктана ала турган эмне иштерди жасай алдың? Жашооң жакшыруусу үчүн эмне кыла алдың? Максаттарыңа жетүү үчүн кандай чечимдерди кабыл алып, кандай аракеттерди жасадың? Эгер сен дайыма келечегим али алдыда деп ойлосоң, анда өтө катуу адашасың. Сен жашооңдун 3/1 бөлүгү кантип өтүп кеткенин байкаган да жоксуң. Алган бөлүгү да ушул сыяктуу байкалбай эле өтүп кетет. Эсиңде болсун, бактылуу болуу үчүн сенин бир гана жашооң бар. Бул дүйнөдө мындан башка жашоо берилбейт жана көрүп турганыңдай, секунд сайын убактың азайгандан азайып баратат. Бир орунда олтуруп алып жашоого, ар түрдүү кырдаалдарга, мүмкүнчүлүктүн жоктугуна нааразы болгондон көрө, оңтойлуу убакытты күтүп, мына эми ыңгайлуу учур келет деп үмүт кылгандан көрө, мүмкүн аракет кылган убакыт келгендир. Бул видеону көргөндөн кийин кылган аракеттерим, жумушум мени ийгиликтүү жана бактылуу кылабы? Жашоома жардамы тиеби? Менин жашоодогу максаттарыма жакындаштыра алабы деп өзүңдөн чындап сурачы. Сөз бир гана жумуш тууралуу жүрүп жаткан жок, жалпы өзүңдүн кылган аракетиң тууралуу болуп жатат. Эсиңде болсун, аракет кылуу үчүн азыркы учурдан мыкты учур жок. Биз жашообуз аягына чыкпай тургандай, запасыбызда чексиз күндөрүбүз бардай болуп жашоого көнүп калганбыз.
Мына ошонун натыйжасында дээрлик бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарабыз. Жаралган мүмкүнчүлүктөрдү башка каалаган убакта колдонуп алабыз деп ойлойбуз, бирок мындай эмес экенин баарыбыз эле билебиз. Жөн гана моюнга алгыбыз келбейт. Бизде бир гана жашоо жана бир гана мүмкүнчүлүк бар экенин баарыбыз билебиз, бирок мүмкүнчүлүктөрдү колдонбостон туруп, бактылуу жашоо өзүнөн өзү келип кала тургандай, бактылуу, жакшы жашоону келечектен үмүт кыла беребиз жана күтө беребиз. Бирок ал жашоо эч качан келбейт. Андан кийин эмне болот? Албетте сен өкүнөсүң. Бош өткөргөн күндөрүңө, колдон чыгарган мүмкүнчүлүктөрүңө өкүнөсүң. Бирок жоготкон нерселерди эч качан артка кайтара албайсың. Ошондуктан актанууну токтот жана бактылуу жашоого карай жол салып башта. Канча жаштасың, бул мааниге ээ эмес. Болгону жашооңдун ар бир секундтарын колдонуп калууң керек. Азыр сенин алдыңда келечекте өзүң каалагандай жашоону куруу үчүн өтө көп мүмкүнчүлүктөр турат. Тандоо сенин колуңда. Убактыңды баала. Мүмкүн убакыттын сен үчүн канчалык кымбат экенин эми билерсиң. Кел тууганым, ар бир секундабызды пайдалуу жакка иштеткени аракет кылалы. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.